Assalomu alaykum. Mekandash Media YouTube kanalının көрүүчүлөрү. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге мына азыр жаз келди, сезон башталды дегендей. Анан көпчүлүгүдө суроо болуп атат. Жөжөлөрдү кантип карайбыз, кандай жерде карайбыз деген суроолор болуп атат. Ошого мен колдон келишинче бүгүн аз сиздерге мына ушул брудерлерди, жожоканалардын кандай болушу керек, стандарттары кандай, колдон келишинче мен билишимче сиздерге маалымат бөлүшөм. Андыктан менин каналыма каттала электер катталып коюңуздар. Бирден лайк басып коюңуздар, сиздерден сураныч. Себеби бул видеолорду башкалар да көрүп, башкаларга дагы мындай пайдасы тийсин. Туугандар, булар жожокана кыргызча айтканда, орусча брудер деп коет. Кандай болуш керек? Азыр мен сиздерге кеңири түшүндүрүп кетем. Бул жөнөкөй эле өз негизинен мындай арзан бюджетный вариантта жасалган бул. Мына бул 4x2 жыгачтан рейка, булар деле ошондой бардыгы. Анан бул жагы кадимки эле базарда саткан сеткалар. Ошондор эле бул туугандар бул летний вариантта жасалган. Негизинен кышкысы да болсо, эгерде сиздер мына фанеранын ордуга, фанера билесиздер, арзан болот. Фанеранын ордуга, ДВПнын ордуга ОСБ, калыңыраак ОСБдан кылып туруп, анан бул жагага айнектен кылынат. Ушул эле размер, ушул эле калган размерде кыла бересиздер өзүңүздөргө ыңгайлуу жагын. Бул жерге айнек коюп туруп, бул жагы эшик болот. Кааласаңыздар эшикти мындай үстү жагынан, мындай үстүгө өдөгү ачыла турган кылып туруп, астыны мына жерге кормушка кылып койсоңуздар болот. Жем, то есть жем жей турган кормушкасын ушул жерге кылып койсоңуздар болот. Анан ичи кандай болуш керек дегенде, ичи туугандар мындай болуш керек. Мынабу сетка. Астыда көрүп атасыздар, мына кыгы астыга түшөт. Мындайча айтканда канализациясы да асты. Анан себеби астыга түшкөн себеби бунун дагы өзүнүн эмеси бар. Себеби бар. Анткени бул жерде эгерде наполный боло турган болсо, бул жака эмелер түшүп кетет, баягы кыктар туруп калат дагы. Жөжөлөр кыкты жегенде эме болот, ооруйт, касал болот, инфекция кирет. Ошондуктан өзү технология боюнча ушундай. Сиздер дагы ушундай кылыңыздар, жакшылап көрүп алыңыздар, кайрадан дагы көрсөңүздөр болот. Мына бул тартмайы. Мынантип туруп кыгын аласыздар. Мынантип кагып, жерге кагып, тазалап туруп, кайра мынантип ордуна салып коесуздар да. Мынантип мындай кылып көрсөтөйүн сиздерге. Бул ичине кирет, чыгат. То есть кыгын алып туруп төгүп, кайрадан ордуга салып койсоңуздар болот. Анан дагы кошумча кетейин. Мына сетка 1ге 1. Туугандар, ушул сеткадан кылыңыздар. Мыналар уже чоңураак. Мынанын размери уже где-то 1,5 да, 1,5га 1,5 сантиметр. Бул 1ге 1. Муну ушул эмеден колдонуңуздар, себеби бул кичинераак. Анан жожонун путу батып кетпейби деген суроо туулушу мүмкүн сиздерге, туугандар. Ооба, батат. 2-3 күн эме кылышыңыздар керек. 2-3 күн газета же кардон коюп эме кылып коесуздар. Астыга коюп коесуздар, 2-3 күндөн кийин алып койсоңуздар болот. Уже 3 күндө булар чоңоюп, адлер дагы азыркы бардык эле пародалар тез чоңоет. 3 күндө уже путтары бул жака кирбей, уже нормальный болуп калат да. Ошондуктан ушундай кылыңыздар. Жожоңуздар өлбөй жакшы чоңоет. Анан кийин эгерде кышында боло турган болсо, ошо мен жана айттым, аны калыңыраак ОСБдан кыласыздар. Анан мындай кышында, бул азыр летний вариант да булчу. Кышында болгондон кийин бул мындай шелдер болбош керек. Шелдер болбош керек. Мындай ачык жерлери. Ачык жерлери болсо, бул жактан шамал кирип, ичиде сквозняк болуп, жөжөлөргө оору тийиши мүмкүн. Ошондуктан кышта боло турган болсо, алдыны пленка менен жапканды деле сунуштабайм, себеби аба слишком өткөрбөйт. Башка материалданбы, аба өткөрө турган ушундай бир эмени колдонсоңуздар болот. Анан бул жерге азыр где-то бир 70-80дей эле жожо батат. Негизи 100 деле батат өз негизи. Бирок 70-80ге эми кичине удобныйраак да. Бир 10 күн, 15 күн караса болот 70-80 жожо дейди. Бунун размери азыр где-то бул жерде 50гө 1,25. 50гө 1,5. Даже 50гө 1,5. 3 этаж. 80-80ден батканда 160-240 жожо батат ушул жергечи. 240 жожо. Сиздер 100 жожону 3кө бөлүп койсоңуздар, андан да жакшы болот. Бул дагы бул мындан чоңураак, бул 2 этаж.
Мунун өзгөчөлүгү мунун асты жагында, асты жагына бул дагы летний вариантта асты жагы сыдырмай калган эмес, жерде эле тура берет, бул жерге түшүп кетет. Үстү жагы мындай, бул дагы ушундай тартмайы бар. Ушундай тартмайы бар. Анан бул жака кормушкалар коюлган эмес. Мындай кормушкаларды коюлганга байланыштуу азыр мен силерге көрсөтөм. Мындай кормушкаларды мынтип эле коюп кое бересиздер. Мынтип коюп коесуздар. Жеген төгүлгөн жемдери бул жака мынтип астыга түшө берет. Мына астыга түшөт да. Анан инфекция кирбейт чөжөлөрү. Анан ниппельный паялка кылып коюңуздар. Ниппельный паялка билесиздер, баягы тумшугу менен иче турган. Жанынан чыгарып туруп, бул жерге 2-3 өн койсоңуздар жетет. Анан ичиге дагы кандай болуш керек? Жылуулук маселеси боюнча мындай инфракрасный лампадан мынтип патрон менен катырып коесуздар. Мен азыр катыра элекмин. Бир этажга бир ушундай лампаны койсоңуздар болот. Бул российский туугандар. Ушул российскийди колдонуңуздар. Себеби российскийлер баары бир сапаттуураак болот китайскийге караганда. Эми бир аз баасы кымбатыраак, но сапат жагынан жакшы. Мен дайыма ушундай российский колдоном. Ушунан бирди коюп коесуздар жетет. Анан кийин бул жерде азыр мен сиздерге көрсөтөйүн. Мындай термодатчик бар туугандар. Өзү технология боюнча ушундай термодатчикти бул жака улайсыздар. Улап коюш керек. Сыртынан эле мындай бир жагга катырып койсоңуздар, бул жерден термодатчик кандай иштейт дегенде, температура болот мына жерде, цифра чыгат. Мисалы үчүн жөжөлөр жаңы ачылганда биринчи күнү 35 градус болуш керек. Адашпасам 32, 33 ушундай. Же 30 ушундай да. Адашып атам азыр. 30 деле болот. 32. Анан күнүгө 1 градус, 2 градустардан акырындык менен түшүрө бересиздер. Анан эгерде үшүгөнүн кантип билебиз, жөжөлөрдүн ысыганын кантип билебиз десеңиздер, жөжөлөр үшүгөндө мына лампанын астыга келет өздөрүчү. Жылынганы. Анан ысыганда тескерисинче лампадан качып мындай бүрчөктөргө качып калат. Жөжөлөрчү ооздорун ачып, бул уже түшүнүктүү эле болот. Анан бул кантип колдонот дегенде, бул термодатчиктин плюс жери мисалы үчүн сиздер 20-30 градуска койсоңуздар, мына термодатчик, мына датчиги бар мына. Мына датчигини зымыны чыгарып, мына датчигини чыгарып бул жака мынтип чыгарып коесуздар. Анан бул жерден ошол сиздер койгон температурага мына регулировка кылат. Мисалы үчүн 28 градуска койсоңуздар, 28 градус болгондо ушу брудердичи мына автоматтык түрдө лампаны өчүрөт. Анан кошумча бул жака жарыктык үчүн дагы бир обычный лампадан коюп коесуздар, баягы экономичный китайскийден. Ошондон коюп коесуздар, ошол жарыктыкты берип турат. Бул өчкөндө акы жарыктык, ол дайыма постоянно турат. Ага да включатель коюп эме кылып коесуздар. Ошондой туугандар. Анан кийин дагы кошумчалай кетсек, дагы эмнени кошумчалайбыз? Эми кошумчалай турган деле нерсе калбады окшойт. Негизинен ушул стандарттарды кармасаңыздар жакшы болот. Чөжөңүздөр өлбөй чоңоёт. Көпчүлүк чөжөлөр ооруган себеби, ушул мен өзүм деле мурда кылгам, эми азыр ушуга эме кылып атам. Жасап ушундай эме кылдым. Ушул метод коюп атам. Себеби меники деле на полный да. Баягы чөжөлөр ачка калып, чокуланып, жердеги нерселерди өздөрүнүн кыктарын жеп алганда инфекция кирет дагы, чөжөлөр ооруп калат. Ошондуктан ушул мен айткан нерселерди эске алып, ушул метод менен кылыңыздарды сиздерге сунуштаймын да. Анан туугандар, бул жерде дагы бир кошумчалай кетчү нерсе, мен азыр мындай кормушка жасадым. Мурдагысында көрөсүздөр, ниппельный паялкада жасаган мен. Бул эми тооктор үчүн да кошумча маалымат берип коеюн. Мындай жакшы нерсе экен, бул айрыкча мына жумушта иштегендерге бункерный кормушкага жакшы экен. Мен өзүм да колдонуп атам. Мына мынтип бул жака жем сап коесуздар. Мисалы үчүн сиздер эртең менен жумушка кетсеңиздер, тооктор жем жебей калат, же болбосо алыска кетип калышыңыздар мүмкүн, тойго же башка жака командировкага дегендей. Мындай чоңураак бачок коюп туруп, ичиге салып жемди. Анан крышкасын жаап коесуздар дагы. Мынтип ушундай мунун атын эмне деп коет экенин билбейм. Эми кормушка экен да кыскасы. Бул жактан тооктор башын салып, бул жака жемди толтуруп койсоңуздар, бул жактан акырындык менен башын салып жей берет экен. Ада болгон жем үстү жагынан түшө берет экен. Анан плюс жери бунун ошол убактыңызды үнөмдөйт. Мисалы үчүн сиз толтуруп койсоңуз, тоогуңуз канча аз болсо ошончо көпкө жетет. Каалаган убакта өзү тооктор жеп үйрөнөт. Башын тыгып, уже олар сразу эле билет, что бул жерде жем бар экенин уже билишип алат. Анан бул жерде крышкасы бар, кааласаңыздар крышкасыны же болбосо кечкүнү заправка кылып туруп, крышкасын жаап койсоңуздар, баягы чычкан ушундай жаман баягы
акалары ушундай нерселер кирбеш үчүн келемиштер. Анан эртең менен ишке жөнөгөндө мынтип ачып туруп кетип калсаңыздар болду, тооктор өздөрү ушул жерден жемин жеп эме кылат. А мынтип асып койсоңуздар болот. Эми бул дагы сиздерге кичине пайдалуу болсун деп кошумчалай кетип атам. Ошондуктан мунун баасы канча сом? 50 сомдонбу, 60 сомдонбу экен? Кытайдан заказ кылсаңыздар, может андан арзаныраак болушу мүмкүн. Ошондой туугандар, негизинен ушундай. Колдон келишинче сиздерге пайдалуу маалымат менен бөлүшүп атам. Андыктан менин YouTube каналыма жаңы көрүп аткандар катталып коюңуздар. Экран астына номер калтырып коем. Жожо жумуртка боюнча байланышып суроолоруңуздар болсо мен жооп берүүгө даярмын. WhatsApp'тан, только WhatsApp туугандар. Звонок кылбаңыздар, себеби мен убактым болбой калат экен толук жооп бергенге, ошондуктан WhatsApp'тан кайрылууңуздар sunanат. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Менин видеом жаккан болсо бирден лайк басып коюңуздар суранам. Видеону дагы бөлүшүп, WhatsApp башка группалар менен бөлүшүп койсоңуздар болот. Анан WhatsApp группабыз бар, ошо жалпы порода тооктор группасы деген. Ошол жака кирип, кошумчада маалымат алсаңыздар болот. Кыргызстан боюнча баардык катталгандар бар. Алды сатты группалар бар. Өзүңүздөрдүн жаккан порода тооктарды ошол жерден маалымат алып, алдып, сатып, ушундай нерселерди дагы кылсаңыздар болот. Ошо экран астындагы WhatsApp номерге кайрылсаңыздар, мен сизге ссылкасын таштап, номерин таштап кошуп коем. Саламатта калыңыздар.